Тарих музей Осмон Лайлиев. Осмон Лайлиев Кыргыздын ичинен чыккан алгачкы чек-арачылардын бири. Ал 1930 жылдардын башында Харьков шаарындагы чек-ара мектебин бүтүргөн. Улуу ата мекендик согушка да катышкан. Аны согуштун ардагери, өлкө коопсуздугунун калканы болгон чек-арачы катары улуу кичүү дебей кең булуңдуктар дайыма эскеришет. 27-жылы Красноармейцке өтүп, 28 жылы школаны бүттү. Младших комиссаров деген школду. И сразу помощник комиссара болуп дайындалды. Анан 29-30 жылдары биринчи болуп ошо Кыргызстанда биринчи кишилер болуп Харьковский военный училищаны бүтүп, курсант болуп 2 жыл окуп, Харьковский военный училище. Келип сразу заставада Торулгатта начальник заставы болду. Чек-арачынын мекенге кылган кызматы үчүн Кең Булуун айылындагы тарыхый музейге Осмон Лайлиевдин ысымы берилген. Ошондой эле жергиликтүү мектеп да ардагердин ысымын алып жүрөт. Сары Өзөнгө келген ар бир мейман тарыхый жайга баш макпайынча кетпейт. Ал киши военный киши болчу. Биздин неместе ал киши майор. Майор деген ал убакта любой адамдарга бере берген эмес. Ал кишинин немесин эми биз көрбөсөк дагы чоң кишилердин оозунан угуп калчубуз. Осмон ата действительно ошол биздин айылды түптөрүнүн биринчи ыктыярчы адам болчу. Осмон. Чек-ара коопсуздугун камсыздоо өлкөнүн аймактык бүтүндүгү менен көз карандысыздыгын сактоо тутумунда өзгөчө ролду ойнойт. Ардагер чек-арада баатырларча кызмат өтөп, улуу ата мекендик согушта 306 атчандар полкунун жана 105 кавалериялык дивизиянын командири болгон. Согушта болду 28 жылдан баштап. Андан кийин начальник болуп да жүрдү ар кайсы чек-араларда. Көк айгыр деген заставада, Инилчек, Памирде, бүт жерде чек-арачы болуп служить этти. Ата мекендик согушка 42 жылдан баштап 45 жылга ата мекендик согушта болду. Чек-арачы өз доорунун патриоту, Кыргыздын чыган эр азаматтарынын бири болгон. Ал мекен алдындагы ыйык милдетин ар намыс жана абирий менен аткарып, кийинки муундарга үлгү болуп калды. Айжамал Болот кызы, Үсөн Көлбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.